Сүйүүнүн балын татып, жакшы көргөн адамна жан дүйнөсүндөгү сезимин билдирем деген жаштар үчүн өзгөчө бир майрам келип жетти. Бул 14 февраль сүйүү күнү. Дал ушул күнгө карата коомчулук ар кандай көз карашта. Улуу муундар бул майрамдын кереги жок десе, ал эми жаштар үчүн өзгөчө күн. Дал ушул 14 февраль сүйүү күнүнүн оң жана терс жактары туурасында бүгүнкү көрсөтүүбүздө сөз кылабыз, саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүзгө келген конокторду чекесинен чакырып маекти баштайлы. Алгач биз студиябызга мурда кезде сүйүүгө айымдар кандай маани беришкен, азыркы кездегидей өзүнүн сүйүүсүн ачык айтып белектерин бере алышканбы? Мына ушул суроолорго жооп алыш үчүн студиябызга Чыгыш медициналык борборунун дарыгери Гүлмира Рысалиеваны чакырабыз. Мен сизге алгачкы суроом, дал ушул коомчулук сүйүү деген нерсени ар кандай кабыл алат экен. Ал эми сиз үчүн бул сүйүү сезими эмне? Кандай түшүндүрүп бере аласыз? Сүйүү бул аябай терең маанилүү сөз. Бирок аны сырткы келбети менен билдире албайт киши, а именно ички дүйнө, акыл ээси менен билдире турган адамдар болуш керек. Бирден Айзайда айтып кетти, 14 февралда азыр сүйүү майрамы деген, бул да майрам керек, бирок нака сүйгөн адамдар үчүн. Дал ушул 14 февраль сүйүү күнү деген майрамдын биздин коомчулук үчүн, өзгөчө кыз балдар үчүн пайдасы көбүрөкпү же зыяны сиздин көз карашыңызда? Сүйүүнү билген жаштар да бар. Алар үчүн бул майрам керек. Анткени алар бири-бирине билгисет сүйгөнүнчү. А бирок кээрлер бизде, мен адашпайм, если айтсам, 70%-тен ашык жаштар сүйүүнү нака билбейт. Чыныгы сүйүүнү билген адам кандай болот анда? Чыныгы сүйүүнү билген адам бири-бирин түшүнгөн, бири-бирин аяган, бири-бирине ответственность берилген адамдар бул нака сүйүү. Например, бири-бирине подводить этпейт. Например, мен азыр жаштарды көрөм көчөдө, кучакташкандар, өбүшкөндөр, бири-бирибизди сүйүп атабыз, эмне кыласыңар? Маршрутканын ичинде тыгылышып атып, экөө өбүшүп атканын көрөсүң. Кээде скамейкада кучакташып, бири-бирине мине алышканды көрөсүң. Бул маданиятка дагы, эстетикага да жарашпайт. Сүйүү эмес. Сүйүүнү белгиспейт, мынтип сыртка чыгарбайт. Бул жаныбарлар билгисет. Анткени алар сүйлөй албайт. Алар мимикасы менен, движениясы менен белгисет. Но биз жаныбар эмеспиз да, балдар. Биз высший материядагы адамдарбыз. Жакшы, анда сизге кошумча суроо узатайын ошол жерден. Билдирбеш керек деп атпайсызбы? Ана мурда кездеги биздин айымдарыбыздын баардыгынын сүйүүсү ичинде кала бергенби, билинбей? Жок. Кантип билдиргенсиздер? Жок. Анткени субботниктер, дружинниктер болуп барганда көрчүбүз да, кээде эки жаштар артта калат эле, кол кармашып, акырын басат эле, жакшы көрүп. Но мынтип биз силердин азыркы заманда өбүшүп, жанакы булуңда турган андайды көрчү эмеспиз. Бүгүнкү көрсөтүүбүзгө өзүнүн ой пикирин билдирүү үчүн келген дагы бир коногубузду студиябызга чакырабыз. Жакынкы арада өзүнүн чыгармалары менен коомчулукка таанымал болуп, ырчы болом деген дагы бир айым Феруза Кубаныч кызы студиябызда. Февраль сүйүү күнү деген майрам сиз үчүн кандай өзгөчөлүккө ээ? Негизи мен бул аябай эле майрамдаш керек же такыр эле майрам эмес деп алып салганга кошулбайм. Мен ортодо себеп дегенде бул майрамды тутуп майрамдап келген жаштар бар. Ал эми негизинен алып карасак, мусулманчылыкта мындай майрам жок деп айтылат да. Неге алып таштасак туура эмес? Себеби эмнеде? Неге майрамдаш керек? Себеп дегенде негизи сүйүү деген бул жараткан Алла Таала тарабынан берилген бир улуу сезимдердин башаты да. Сүйүүсүз бул эч качан жашоо болбойт. Мейли ал кайырчу болсун, мейли ал падыша болсун, ашыктык отуна кабылбаган жан жоктур. Анан бул тарыхты баарыбыз эле билсек керек. Бул христианин Валентин себепчи болгон. Анын тарыхына карасак, мисалы көп эле майрамдар бир окуя болуп, тарых болуп анан белгиленип калган да. Ал эми бул сүйүүнүн тарыхында да бир чоң окуя болуп,
анан бул сүйүү күнү белгиленип калып атпайбы? Ошол коомчулуктан жаштар кандай деңгээлде майрамдап жатат бул майрамда? Негизинен азыркы заманда баары эле белгилешет да. Көрөбүз ба, көчөдөн көрөбүз, көңүл ачуучу жайлардан көрөбүз. Баары эле жаштар бири-бирине белек берип, кыздардын колунда гүл баарысынчы. Анан жакшы эле майрамдап жатышат го. Учурда баягы кыздар мурдагы кезде бир сезимин билдире алган эмес, андай болгон эмес деп айтып өтпөдүңүзбү жаначы? Анан бирок учурда биздин баягы социалдык сеттерден болобу, кандай болот, уюлдук телефон деген бар, техниканын өнүккөнүнө байланыштуу мына кыздар мындай ачык деле айтып коюшат баягы сүйүүсүн. Бул да болсо бир айрым бир эжелерибизден, улумундардан угуп калам, бул кыздын баркынын кетиши, кыз өзүнүн баркын жоготуп коюшу деп да айтышат. Буга сиздин көз карашыңыз? Ал деле ошол бар четте ошондой эмелерчи, сөздөрдүн айтылышы, потому что биз улгайып калган кишилер, биз кандай деп айтсак, пока жигит өзү айтмайынча кыз айтпайт эле да сүйүүсүн. Анткени биз ойлойт элек, жигитке биринчи ачып эметсек, жигит ошо менен воспользоваться этип дегендей. Сүйүү күнү деп аталган майрамга карата суроону биз коомчулукка таштаганыбызда дагы коомдогу айымдарыбыз өздөрүнүн ой пикирин билдирген. Дал ушул сурамжылоого көңүл бөлөлү, андан соң маекти улантабыз. Жооп бербей коеюнчу. 14 февраль мен үчүн өзгөчө күн эмес. Анткени мен майрамдабайм. Башынан эле майрамдабайм ал күндү. Мен үчүн кызыгы жок. 14 февраль мен үчүн жаштардын күнү деп эсептейм, анан жаштардын сүйүү күнү деп. Ошол. Сиз өзүңүз майрамдайсызбы? Өзүм майрамдабайм деле, мурда майрамдачым. Майрамдаганда досторум менен, курбуларым менен майрамдайм. Андай деле азыр пландарыбыз жок. Кандай майрамдайбыз деп. Майрамдайсыз. Майрамдайбыз. Кандай десем, мисалы борборлорго мисалы барабызбы, же паркка барабызбы, билбейм, азыр дагы ойлонуп анан көрөрүз. Саламатсыздарбы? 14-үндө биз майрамды анча деле көрбөйбүз. Сүйгөн адамы бир нерсе подарок этип койсо эле болду. Ошол эле жетет мага. Мен, конечно, подарок этем. Чынын айтсам, менде андай сүйгөн деле жар жок азырынча. Эми мындайча карап келгенде шарият боюнча мусулманчылыкка туура келбейт да ал нерсе. Анан билбейм, мен майрамдап да көрө элекмин. Эми школдо мындай эмелер болгондо, концерттер болгондо барып көрүп койчумун для интереса. Бирок өзүм майрамдап көрө элекмин чынын айтсам. Майрамдайсызбы быйыл? Быйыл жок. Сүйүү күнүнө каратам жакшы эле даярдык болуш керек. Мен деле жигит менен белек күтүп атам. Жигитиме белек даярдап атам. Майрамдайсыз. Ооба, майрамдайбыз. Мен 14 майрам деп эсептебейм. Сөйдөн сүйүүгө ишенбейм. Сүйүү деген жок нерсе мен үчүн. Эми сабакка эле барып келем. Маамдын туулган күнү. Бул күнү үйдө болуп эле маамдын туулган күнү өткөрөбүз. Сүйүү күнү майрамдабайсыз. Көп деле эмес. Бұрын школда жүргөндө эми барчубуз, майрамдачубуз. Школда анан азыр көп деле эмес. Бүгүнкү биздин талкуу кылып жаткан темага карата дагы дин өкүлдөрү кандай ой пикирин билдирет деген суроого алыш үчүн студиябызга дин өкүлү Ихтияр Абдуллин чакырдык. Ихтияр мырза, айтсаңыз, негизи эле сүйүү күнү деп атат. Мына ушул күнгө карата көпчүлүк биздин дин өкүлдөрү бул майрам болбойт, майрамдаганга такыр тыюу салабыз деген ой пикирин билдиришет. Себеби эмнеде? Эмне себептен десек, анткени шариятыбызда Аллах Таала элге зыян жеткирүүчү нерселердин баарын арам кылып койгон да. Бул майрам дагы, эгер майрам катары бирөөлөр эсептей турган болсо, бул нерсени бул элге зыян алып келе турган бир майрам сыяктуу болуп атат да. Ошол себептен шариятта буга тыюу салынат. Шариятта айымдар өзүнүн сезимин, сүйүүсүн мырзаларга билдирсе болобу? Шариятта бир гана айымдар эмес, балким күйөөлөр дагы өзүнүн сүйүүсүн билдирсе болот. Кала берсе, ушул шариятыбызды, ислам динибизди бизге үйрөтүп кеткен пайгамбарыбыз ушул сүйүүсүн билдирген. Билдиргенде дагы башкаларга дагы айткан, эгер силер бирөөнү сүйүп калсаңар, анда ошол сүйүүңөрдү билдиргиле деп койгон да. Пайгамбарыбызда дагы кайсы бир жубайы өзүнүн сүйүүсүн билдирип, сүйүп анан турмуш курганда айтышат го, бул ким? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң биринчи аялы Хадиша энебиз. Ушул пайгамбарды өзү сүйүп калган дагы өзү жуучуну жөнөтөт да пайгамбарыбызга. Айтат да акырынан, эми биякта баягындай аябай деликатно, аябай адеп менен, аябай татынакай жол менен барып туруп ушул пайгамбарга билдирет да, ушул айым
сизди сүйүп калыптыр, ушуну өзүңүзгө аял кылып албайсызбы дегендей сөздөр менен. Бул шариятыбызда бар нерсе буга уруксат берилет, бирок баары ошол тартибинде, чеги менен. Саламатсыздарбы? Ошол сүйүү тартиби деп жатпайсызбы? Ошол кандай тартип? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Шариятыбыздагы бир талаптардын бирөөсү да биринчи Кудайга арнайбыз, Аллахты жаратуучубузду сүйөбүз. Андан кийин пайгамбарыбызды сүйөбүз. Ушул динди бизге тартипти түшүндүрүп көрсөтүп кеткен. Андан кийин болсо ата-энебиз турат. Ата-энебизден артык эч кимди сүйбөйбүз. Андан кийин кыздар үчүн күйөөбү, күйөөлөр үчүн аялдары турат. Балдарынан дагы артык өзүнүн аялдарын сүйүш керек. Балдарынан артык аял киши өзүнүн күйөөсүн сүйүш керек. Жогоруда айттыңыз го, бул күнү бир өзгөчө сүйүшкөндөр майрамдаса болот, ал эми чыныгы сүйүүсү жокторго болбойт бул күн депчи, майрам күнүн. Анан ушул күнү баягы Христиан мырза да айтып атпайбы, биз ата-энебизди да сүйүшүбүз керек депчи. Анан ушул күнү эн атага сүйүү билдирсе болобу? Ушул күнү обязательно билдириш керек. Балаңарды, наристеңерди, жакын туугандарыңарды, жалаң эле жигиттерге эле берилүү эмес бул сүйүү. Сүйүү көп нерсе. Ата эненин сүйүүсү бар, баланын сүйүүсү бар, бир туугандардын сүйүүсү бар. Ошолорго да эметиш керек. Биздин азыркы жаштар только жигиттерин ойлоп калганда. Келиңиз, суроо бар экен, бизде жооп алалы. Сиз жана сөзүңүздүн башында айтып кетпедиңизби? Азыркы жаштар үйлөнгөндөн кийин ажырашып жатышат депчи. Ушу үйлөнгүнчө бири-биринин ортосунда болгон сүйүүсү, бири-бирине болгон жылуу мамилеси муздап калып анан үйлөнгөндөн кийин ажырашып жатышкан жокпу? Эмне себептен болот экен? Потому что бул аз билген үчүн бири-бирин. Биз, например, жаш кезибизде, студент кезибизде, мен жана силерге айтып атпадымбы? Биз пионер дружиналарды өткөнбүз. Комсомолдун эмеден дружиналарына киргенбиз. А жерде эмне болчубуз? Стен газета чыгарчубуз, дружинник болуп көчөлөрдү кыдырчубуз, жана ууруларды, хулигандарды кармачубуз. Ошондо бири-бирибизди жакын билчүбүз. Бизде связь бар болчу. Силерде азыр андай связь жок да. Силер только ночной клубда гана жолугушасыңар, кафеден жолугушасыңар. А жерде эмне менен жолугушасыңар? Баягы бийлеп атып, анан бир кружка жанакы коктейль эмелер, напитоктор ичесиңер, көзүңөр тунжурап калат, анан, конечно, сон кийинип турган жигит соткасын крутой сотка көтөрүлсө, крутой жигит экен деп анан мына силерге сүйүү ошол калат. Анан кийин турмуш кургандан кийин анан бири-бирин түшүнбөй, бири-бириңердин ай сенин ата-энең тиңдей экен, менин ата-энем мындай экен деп башталат сөздөр. Өзүнүн жан дүйнөсүндөгү сезимдерин ыр менен жеткире алган дагы бир акын кыз бүгүн биздин конокто болмокчу, Назик Эсенбек кызы. 14 февраль сүйүү күнү сиз үчүн кандай күн? Бул күндү мектептен майрамдачубуз. Кандай кылып майрамдачу элеңер? Ал күндөрү мектепте кандай болгон? Биздин мектепте айылдык эле мектепти бүткөм. Мектепте коробкаларды тизип алып, ошол жакта открыткаларды салчу элек да биз. Открыткалар салып, бирок мен ушул күнгө чейин бир да балага өзүм открытка жазган эмесмин. Өздөрүмдүн подружкаларыма, досторума, эжейлериме салчумун ошол убакта. Келиң, сүйүү темасындагыдан бир дугала. Терезеге карап турдум капалуу, жүрөгүмдө дагы деле сагынуу, сүйүү толгон сагынычтуу жүрөгүм, эмнегедир бүгүн мынча кайгылуу, кыйын болду, сүйүп туруп айта албадым, көрүп сени кайра-кайра тайсалдадым, көңүл ооруп, жаным кейип турса дагы, ардагым, жаныңа мен бара албадым. Жүрөгүңүзгө сакталган ушулардын жазылып калыш себеби эмнеде? Бирөөнү сүйүп калууданбы? Эгер чынымды айтсам, эже деле айтып кетпедиби? Азыркы жаштар сүйүү менен сүйүүнү айырмалап таба билишпейт депчи. Мен да ошол учурга туш болдум десем болот. Мен бул нерсенин ошого болгон сүйүүмбү же бул убактылуу бир өткүнчөк сезимби, ошону айырмалап биле албайм да. Бул эжекеге суроо багыттайын делем да, сиз көп жаштардын дарегинде сын пикир айтып өтпөдүңүзбү? Бул 20 жаштагы, 19 жаштагы муун баягы өлкөбүз эгемендүүлүк алып аткандагы көпчүлүк ата-энелери эмгек менен алектенип, баягы көрө каттын аркасына сая түшкөндүктөн тартип, тарбия бере албаганлыктан бүгүнкү күндө улуу муундун айынан жаштар ушундай болуп аткан жок деп ойлойсузбу, тарбиянын жетишсиздигинен? Суроону жакшы эле бердиң, туура бердиң. Анткени биз улгайган кишилер силерге тартип бериш керек. Биз силерге үлгү болуш керекпиз. Көпчүлүк ата-энелер каякта жүрөт? Базарда жүрүшөт. Эртең менен кетсе кечинде келет, балдар кээде көрбөй калып атат. Чоң эне, чоң аталар пенсияга акча жетпейт деп эмне кылып атат? Алар да жумушка кетет охранник болуп. Дагы эле биздин кичинекей балдар кароосуз калып атат. Ошон үчүн биз балдарыбызга иманды бере албай жатабыз. Ушул күнү
баягы майрамдабаса дагы бирөө белекти берсе кабыл алса болобу же бирөөгө белек берсе болобу негизи эле? Белек берүү шариятта бул күнөө эмес, балким бул жакшы нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү эле айтып койгон, бири-бириңерге белек берип туруп сүйүүңөрдү чындагыла деген да. Бирок сүйүүнү ким чындайт эми? Балдары ата эне менен, бир туугандары менен, эгер күйөө аял менен болсо, ошолор сүйүүсүн чындаш керек. А мисалы үчүн чоочун друг подружка баягындай парень девушка болуп туруп жүргөндөр, алар сүйүүсүн чындабаш керек. Эмнеге десек, анткени бүгүн буну сүйүп жүрөт, эртең сүйбөй калат дагы, буну тыштайт. Бул мен жамандай грубо айтканда бывушный болуп калат да. Уже бирөө менен жүрүп калган, анан башкалар буга уже жаман көз менен карашат да. Мурдагы кездеги Раймалы менен Бегимай, Акмөр менен Болот, Жаңыл мырзанын сүйүүсү, ошондой эле Канат менен Заринанын сүйүүсү сыяктуулар, мунун баардыгы биздин Кыргыздын тарыхында калып калган чындыгында. А бирок учурда ушул тарыхта кала тургандай бир сүйүүнү көрбөйбүз. Мунун себеби эмнеде? Байым биз билип билген оюбузду айтып атабыз да, биз билгендей илгери деген аябай бул сүйүүнү туу тутушкан, азыркы заманда деген баягы жакшы көрүү, жактыруу, анан сүйүүнү көп айырмалай албайбыз да. Себеби ошондо болуш керек, баягы көзүнө бир аз жакшы көрүнүп же жакшы кийинип баратса, чын эле азыр бул апа айткандай бир аз акчасы бар, көп акчасы бар бир кыйын бала болсо, ошого азыркы заманда көз арткан кыздар көп да. Азыр чыныгы сүйүүгө эмес, ушундай байлыкка караганда кыздар көбөйүп атат, ошонун себебинен болуш керек деп ойлойм. Келин сизге суроо uzatалы. Дал ушул күнү 14 февралда баягы жакындарыңызды дейсиз, балким кандай кылып куттуктайсыз? Жакшы сүйүү саптары куралган бир ырлар мененби же кандай? Куттуктаганбыз, открытка берип, жана башында айткандай эле открытка берип эле куттуктаганбыз да. Бул күндө эле сүйүүсүн билдирбестен башка күндө эле билдирсе болот, бирок сүйүүсүн билдире албай жүргөн адамдын сүйүүсүн билдиришке ушул күн чоң шанс берет деп айтмакчымын да. Демек керек? Керек. Бул сүйүү деген бул эң бир таза бир аруу сезим да. Аябай мындай улуу бир сезим. Ошол сезимди мындай бири-бирине айта албай жүргөн жаштар айта турган күндүр балким. Балким керек, Балким азыркы биз 21-кылымда жашап жатканыбыз үчүн ал сөзсүз түрдө керек деп ойлойм. Ошол мындай сиз башта айтып өтпөдүңүзбү? Жаныбарларга теңеп койдуңуз да, эмне үчүн ошол жаныбарлардын сүйүүсүнө теңеп койдуңуз? Ошого мен аябай өкүнүп турамын да. Азыркы жаштар кээ бирлер скамейкада өбүшүп атат, сүйүп атабыз депчи. Мен ошону айтып атам. Бул сүйүү эмес, бул показушный, жанакы жаныбарлардын сөздөрү жок деп сүйлөй албайт. Алар ошонтип билгилейт, бийлешет тегеренип. Силер да ошондой болуп атасыңар да, диско клубка барып тегеренип бийлеп атасыңар, көргөзүп атасыңар. Жана коостон жалбырактарын, канаттарын ачып жаап атат, жана мир животныхты көргөзүп атпайбы? Силер да ошондой кооз кийинип алып туруп соткалар менен мактанып атасыңар. Ошол жаныбарлар ошентип көргөзөт сүйүүнү. Ошол сиз өбүшкөн дейсиз, түнкү клубтарга барган дейсиз. Ал бир эле 14 февралда барып кала турган күн эмес да. Ал жөнөкөй күндө дагы барат. Ал жөнөкөй күндө дагы ночной клубка барат. А жөнөкөй күндө дагы өбүшүп көчөдө турат. А бул 14 февраль сөзсүз түрдө керек деп ойлойм. Бул муну алып чыгара албайбыз. Эч бир мен кыйынмын деген адам дагы эч убакта алып чыгара албайт. А эмне үчүн башка майрамдарды алып салышпайт дагы 14 февралда салабыз дешет. Накас сүйгөндөр үчүн керек ал. А бирок жана показушный жанакынтип аракчы алып туруп көчөдө өбүшкөн, мен ага каршы. А сиз терс жактарын карай бербеңиз да, анын жакшы жактары дагы бар. Ошол сиз айткандай ички сезимин, аруу сезимин, бир ошондой бир улуу бир сезимин билдире албай, ошол кагаз бетине жазып ыр аркылуу билдирген кыздар да бар, балдар да бар дегендей. Мен ага каршы эмес, мен айтпадым, эки тараптан кармайм дебедим. Кыздарды коргош керек. Ким коргош керек? Агасы коргош керек, атасы коргош керек, байкеси коргош керек. Жигити эмес, күйөөсү. Сүйүп калдым деп эле ошол кызга ырын жазабы же белегин береби, бул туура эмес да. Эмнеге десек, анткени бул кыз келечекте аныкы болобу же болбой Кудай билет да. Ошол себептен так билмейинче бул сүйүү сезимдерин ага арнап же көрсөткөндүн пайдасы жок. 14 февраль күнү майрам деп жатабыз, бирок 14 күн кээ бир жаштарга эң жаман күндөрдүн бири. 14 февралдан кийин, 9 айдан кийин боюнун алдыруу көп болот экен. Ошол жөнүндө айтып берсеңиздер. Кандай зыяндуу жагы бар? Бул өзү каяктан пайда болуп чыккан майрам билесиңерби тарыхында? Тарыхта байкы христиандардын бир молдосу бир Римдердин падышасы тыюу салган.
кыз менен эркек үйлөнгөнгө тыюу салгандагын ошондо майрам катары чыкканын себеби биякта христиандардын бир молдосу акырында никесин кыя берген да. Ошол иш себептен бул майрам катар чыгып калганда бул кишинин баягы чоң бир кылган иши себебинен. Мындайча айтканда азыр молдолордун кылып аткан ишине анда биз чоң баа беришибиз керек да. Статистика боюнча жыл сайын өлүм, суицид, өлүм, аборт жыл сайын көбөйүп жатат. Психиатрический клиникада кишилер көбөйөт. 14 февральдан кийин статистика боюнча уже айтылган, ученыйлар менен доказано. Почему не легче ли нам отменить этот праздник, не праздновать, чем как-то вот эти жертвы, нам нужны они или нет вообще? Бул айтып жатпайсыңарбы, ушундай нерселер көп болуп жатат окуялар депчи, бул именно ошол 14 февраль күнү болуп жаткан окуя эмес да. Азыркы заманда бул нерсе аябай эле көп болуп жатат. Да калып карасак, балким күндө болуп жаткандыр. Бул майрам себепчи эмес го, себеп дегенде башка күндө эле мындай окуяны толтура көрүп жүрөбүз. Сүйүүнү алыштын кереги, бул күндү алыштын кереги жок деп атат, мисалы үчүн. Бирок бул жерде шарият деген нерсе бар да. Анан кийин кыргыздардын салтында дагы бул күн жок. Мен айтайын дегеним ушу кийин барып билин салтка айланып калбайбы деп сурайын дедим эле. Керекпи? Кереги жокпу? Это силерге чече турган. Биз чече албайбыз, силер чечесиңер. Будущий силердики. Силер эметиш керексиңер, чечиш керексиңер аны. Но мен ойлойм, силер акылдуу балдарсыңар, бул майрам деле кереги жок болуш керек. Если сүйгөн болсоң, силерде күнүңкү эле майрам. Бак чоңуз айтып атпайбы? Бул майрамды мен күчтүү дегендер да токтото албайт депчи. Жылдан жылга уже элибиз уже динден кабар болуп баратат да. Качан адамга туура түшүнүк келгенде бул майрам өзү эле токтойт да. Кайсы майрам пайда, кайсы майрам зыян экенин билгенде өзү эле токтоп калат дейм. Жок, мен ойлойм токтойт деп ойлойм. Анткени канчалык мындай ошол майрамды токтотобуз деген сайын ал майрамга ошол майрамды майрамдайбыз деп каршы чыккандар да көбөйө берет. Анткени 5 кол тең эмес, 5 манжагыбыз ар кандай болот. Ошол сыяктуу эле адам баласы ар кандай болот. Бири майрамдайбыз десе, бири майрамдабайбыз дейт. Бул кыздын оюна абдан эле каршымын да. Анткени бул Өзбекстанда деле азыр жаңы жылды даже майрамдаганга уже тыюу салып коюшту го. Мурун красный болсо азыр уже майрамдашпайт да. Бизде деле бара-бара ошого баратабыз да, биз делечи. Бул кайдан чыккан майрам? Мисалы кыргыздар деле, мисалы мусулмандар деле качан эле майрамдачу эле. Мисалы да бул жок жерден эле бир орустар келгенден кийин же даже муну ошо постсоветтик эмелер эле өлкөлөр эле майрамдайт болуш керек. Даже Германия башка жактагылар деле майрамдашпайт да мисалы. Ошол эле майрамдардын саны көп. Ошол майрамдардын кайсы бирин калтырдык биз? Кайра ошол майрамдарды көбөйтүп жатпайбызбы? Ошол эле майрамдардын ичинде 14 февраль да бар. Ошол эле майрамдардын ичинде эгемендүү күн, 8 март, 21 март, Норуз деги эле көп майрамдар бар. Аны биз жок кылып сала албайбыз. Аны бизден улуу инсандар уже майрамдап келишкен. Бизге калтырышкан, бизден кийин да сүйүү күнүн даңазалайм деп ырда жазып келдим дедиңиздер. Окуп коюңуз биротол, Бул ошол сүйүү күнүнө карата бул сүйүү менин башымдан өткөн, ошон үчүн ошого ылайыктуу бир куплет айта кетсем. 18-де жапжаш бойдон мен секелек кыз элем, 18-де гүлгүн курак сүйүп калган мен элем. Сүйүү деген эң бир кымбат асыл зат, сүйүүнүн жалындаган отуна күйүп калган мен элем. Талкуулуп жаткан темабызды биз коомчулукка таштаганда конокторубузга дагы бир нече суроолор келген экен, жооп алалы. Ислам дининде 2 гана майрам бар деп айтышат, бирок ал майрамдарды дагы көпчүлүгү майрамдашпайт. Ал эми тескерисинче башка майрамдарга өзгөчө көңүл бурушат. Мунун себеби эмнеде? Өзү ислам дининде майрам дегенде бир өтө чоң бир кубаныч күндү майрам деп эсептешет. Динибизде Аллах Таала бизге 2 чоң улуу бир ибадаттан кийин ушул ибадаттын берекеси менен адамдын күнөөлөрү кечирилет, анын рызкысына береке кошулат, ден соолугу чындалат, ортодо туугандар менен болгон мамилелер бекемделет. Ушундай чоң таасирлүү бир ибадаттан кийин орозо айт деп туруп, орозо Рамазан айынан кийинки орозого айт деп майрам күн деп белгилеген Кудай Таалам. Андан кийин болсо курбан айт, курбанчылык чалынат, ажылык милдеттер аткарылат. Ушинтип чоң ибадаттардан кийин чоң сүйүнүч, күнөөлөрүбүз кечирилди, Кудай Таалам бизден ыраазы болду, ишибизге ийгилик берет, бактыбызды берет, жолубузду ачат деген
күнгө бизге Аллах Таала майрам кылып койгон да. Эми көпчүлүк бул күндөрдү майрамдаганы элдер балким акырынан азыр жакындап келатат. Күн сайын же болсо жыл сайын көбөйүп баратат ошол майрамдагандар. Баягында сиз бүгүнкү мисалы баягы 14 февралдагы майрамдар булар коомчулукка эч кереги жок майрам. Биз өзүбүз мына апабыз айткандай акылдуубуз. Өзүбүзгө кайсы майрам керек экенин тандап алалы да. Эгемендүү күнгө мисалы үчүн көбүрөөк майрамдап туруп, аны көбүрөөк көтөрүп туруп, мындай керексиз майрамдарды болсо четке алып койсок, өзүбүзгө, мамлекетибизге, элибизге пайдасы көбүрөөк тиет деп ойлойм да. Сиз жашоонун көп учугун уладыңыз. Эми айтсаңыз, аял заты үчүн чыныгы сүйүү кимге жана кайсыл учурда болот экен дейт. Энелик мээрим сүйүүсү, балалыкка берген сүйүүсү. Мен ойлойм, любой киши акыл эсибиз бар, өзүбүз тандап алабыз майрамды. Но өкмөт үчүн слишком көп майрам кереги жок деп ойлойм. Идеологиясы бузулуп бараткан ошол себеп болот. Арак ичкендер көбөйүп атат, үй бүлөлөр бузулгандар андан көп болуп атат. Ата энесиз калган балдар калып атат. Анын үстүнөн бизде преступлениялар, оорулар көбөйүп атат. Ошонун баардыгы бул биздин идеологиябыз бузулуп бараткан көргөзүп атат. Мен ошонтип айткым келет. 4 жыл мурда мен Бишкекте иштеп жүргөн кезимде кыргыздын 2 кызы мас болуп көчөдө жатыптыр. Бул өтө кайгылуу нерсе. Бул майрамдын тарыхын билиш керек да, анан чечим чыгарыш керек. Сиздер тарыхын билесиздерби? Бул күнгө болгон сиздин көз караштарыңыздар дейт. Майрамдын тарыхын бизге жеткен маалымат боюнча окуп билем. Ошол бир христианин Валентин деген себепчи болгон. Бул жана байке айтып кеткендей, ал жашыруун үйлөнтүп жүргөн. Себептен император солдаттарга деген үйлөнүүгө тыюу салган да. Бирок ошого карабай ал жашыруун аларга жардам берип, сүйүүлөрүнө бири-бирине жардам берип жүргөн кезде аны деген камакка алып өлүм жазасын буйрат да. Ал ошол камакта жаткан кезде ошол түрмөдө иштеген сакчынын сокур кызын сүйүп калат. Анан тилекке каршы ал кыз дагы ал баланы сүйүп калат. Бирок ага карабастан ага өлүм жазасы буйруп калгандан кийин 14 февралда ошол өлүм жазасына тартылаардын алдында бир ашыктык катын, коштошуу катын жазып өзүнүн ак кагазга мөөрүн койгон дейт да. Анан ошондуктан сүйүүнүн тарыхында ошондой бир чоң кайгылуу окуя болгондуктан бул майрам белгиленип калган. Бирок КМШ мамлекеттеринде деген 1990 жылдардан баштап белгиленип калыптыр. Санап келсек ошондо 25 жыл болуп калыптыр да. Анан демек жогоруда мырза айткандай аларга салтка айланып калган. Алар салтка айланып калган, бирок бизге деле келгенде 25 жыл болуп калыптыр. Бирок жакшы майрамдасак болот. Бирок мусулманчылыкта майрамдаш керек дейт, бирок аны карасак толтуран майрам бар да азыр бизде. Анын баарын алып ташташ керек. Анда баарын алып салыш керек. Бул күндү майрамдоого шарият тыюу салат. Мындай майрамдарга динибиз тыюу салгандан кийин кереги жок го деп ойлойм. Бул күнү кээ бир адамдар сүйүүсүн билдирем деп кандай жаман күнөөлөрдү кылышат. Ал эми кээ бирлери сүйгөнү менен урушат. Сиздин оюңуз дейт. Майрамда күнөөлөр болуп жатат, ушундай ата-энелер, балдар ата-энесиз калып жатат, канча кыздар боюнда болуп калып боюндан алдыртып жатат, ушундай бир күнөөлөр болуп жатат дейт да. Мен билем, что боюндан алдырыш бул адамды өлтүрүш менен барабар деп коет, туурабы? Ушундайлар болуп жатат, бирок бул эмненин себебинен келип жатат? Ошолор ыймансыздыктын себебинен келип жатат да, ошол нерсенин бардыгычы. Эгерде ошолор ыйманды болсо, ошондой нерсеге барбайт эле да. Ошондой күнөө иштерди кылган адамдардын себебинен алар эмне ушул күндү балким ушул эле күн эмес, булар ак сүйүүнү, чын сезимди жаман көрсөтүп жатат да, баркын кетирип жатат буларчы сүйүүнүн. Ушул нерсе боюнча да ырок берсем, эгер уруксат берсеңиз. Жаз күнүндөй жаркылдаган сулуу сезим, жүрөктөрдү жылыткан жылуу сезим, азиздин көкүрөгүн бай кылган сезим, акылдуунун көздөрүн көр кылган сезим, сүйүүнүн көздөрү көр, кулагы керең экен, адамды ойлондурган мааниси терең экен, барктай билген адамга балбылдап жанган сүйүү, сүйүп бир жетпегенге керексиз арман сүйүү, жан дүйнөм жалгызсырап, сыр төгүп ачыла албай, сүйлөбөй ичтен тынып, айтам деп батын албай, алсырап турган кези. Эми бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайлы, жалпы көрүүчүлөргө эске алып туруп, мунун пайдасы жана зыяны туурасында дагы жыйынтыктайлы. Келиңиздер, сиздер баштайлы. Азыркы болсо жасап жаткан иштер болсо, ал баары көз боёмо, показуха деп коет да. Бүгүн бар, эртең күйөөгө чыккандан кийин байкы кызга андай мамилени жасабай коет да көп эркектер. Ушундай болбош керек. Андай болбош үчүн байкы кыздар кичинекей эле берип койгон бир гүлүнө же болсо кичинекей бир белектерине азгырылбаш керек да. Баланы тандаганда
кандай ырмага жазып берди же болбосо кандай мага белек берди, ал нерсесине карабасын кыздар. Андай белектерине же болбосо телефон же машиналарына карап туруп сүйбөсүн кыздар. Сүйгөндө анын адеп аклагына караш керек. Ата тегине караш керек. Атасы кандай экен, энеси кандай экен. Ошол ата энеси жакшы болсо жакшы тарбия берет буга. Досторуна карап коюш керек экен. Ошол иштерди аткара турган болсок, ошондо Кудай буйрса келечекте бул сүйүшкөндөр турмуш курганда бекем үй бүлө болот да. Мен ойлойм силер баардыгыңар бул жерде отурганыңар, ушунча суроо берип атканыңар баардыгыңар акылдуу эле кыздар, балдар деп ойлоймун. Силер кийинки мына биздин мамлекетти чече турган силерсиңер. 14 февраль болобу болбосо силер чечесиңер. Мен ойлойм бул майрамдын кереги деле жок, потому что сүйгөн киши күнүнө сүйгөн кишини көргөндө бул өз үчүн майрам. Ата энеңерди көргөнүңөр, сагынганыңар бул да силер үчүн майрам. Өз жолу менен, өз тартиби менен, өз нугу менен майрамдап койсок эч кандай ашыкча болбос. Зыян жагын айта турган болсок, андай жаман нерселерге барбай эле ар дайым ыймандуу болсок, жүрөгүбүздө ыйман ынсап болсо баары жакшы болот. Ыйман ынсап бул адам үчүн эң керектүү нерсе. Ыйманыбыз болсо баардык нерсе болот. Баардыгы ыйманга байланыштуу. Ар бир майрамдык кабыл алардан биринчи анын тарыхына маани берсек жакшы болор беле. Дал ушул 14 февраль сүйүү күнү деген майрам каяктан келип чыккан? Эмне себептен? Мына ушул суроого жооп алып анан кабыл алсак жакшы болмок. Себеби биздин коомчулуктун 80% бул мусулмандар деп аталып келет. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр сиздин багат.